Кадимкидей апам уктатканда башына түшүп атпайбы? Анан нарактан деле мындай тазалап жүрдүм да, өзүңөр мына маневрный шыпырылып жүргөн жерде. 10 күн мурун жарака кетти делген Батир Нуридин Абдрасуловго тиешелүү. Ал үйүн быйыл жазында эле сатып алганын айтты. Ошол кезде 3 бөлмөлүү батиринде эч кандай жарака болгон эмес. Үйдүн жанында курулуш башталганда эле 2 бөлмөсүнүн дубалдары жарылып кетти деп наразы. Биринчи маневрбе жүрөөрмүн да, кийин карасам пол кадимкидей крышится этип, кусочектер жерге жатканда мен тазалап жүрө берген болчумун. Анан кийин карасам, биягында стройка өтүп аткан экен. Түнү менен уйку жок болуп, анан не деди? Малата бой деди, бир нерсе деди. Ошол өткөндөн анан кийин күндө кечинеси мындай кружкалар жерге түшө берди, анан кийин тазалап жүрөөрмүн аны. Анар Кичи районундагы номер 1-үйдө жарака кете баштады дегендерден Абдрасулов жалгыз эмес. Дагы 2 батирдин жашоочусу да ушул абалды айтып даттанышат. Айтымдарында жаңы башталган курулуш алардын үйлөрүнө өтө жакын түшүп жатканы себеп. Аралык 3,5 метрди гана түзөт. Эми onu казып койгон, onu толтурабыз деп атат. Толтуруп трамбовка кылганда, ол вибрация берип туруп, жер титирөөдөн 5 метр болуп биздин үйлөр дагы кетет. Трещина болот, ыстыктан ажырайт. Эми onu кандай чечилет билбей атам, мен да башым катып атат. Биз өзүбүздүн жашоо үчүн эле күрөшүп атат. А булар болсо биз силерди бирөөлөр күчкүчтөп эме кылды деп атат. Андай эмес. Биз просто өзүбүздүн жашообуздун, өзүбүздүн үйүбүздү коргоп атабыз. Жашоочулардын айтымдарында ал жерге 9 кабаттуу үй түшүп жатат. Курулушка тургундардын эч биринен уруксат алынган эмес. Алар үй салынарын сентябрда казуу иштери башталганда гана кабар табышкан. Ошондон бери курулуш ээлерине каршылык көрсөтүп келишет. А 7 метрди кантип толуктайсың онда сен? Трамбовка басасың. Кыгызга артып оркараттан сүрүнөт. Жан чачың болгондо сүрүнөт деп. Азыр ошо өзүнүн границабыз боюнча казган үчүн ар ким ар нерсе деп бул жерде кандай десем, мындай көрө албастыктар да көп болуп атат да. Биз канча күндөн бери булар менен сүйлөшүп атабыз. Асфальт кылып берели дедик. Чаң отат эне коюп турула эми аз күн калды, мына суу чачып атабыз, бар жогун карап атабыз. Эч буларга багындай каршылык көргөзбөй. Курулуш чынында эле уруксатсыз башталганын архитектура башкармалыгы растады. Мекеме сунушка казуу иштери башталганга чейин эмес, бүтүп калганда түшкөн. Бүгүнкү күндө биз эскиздик долбоорду карап, аны мыйзам чегинде талаптарга жооп бергендиги же жооп бербегендиги тууралуу азыркы учурда биздин башкармалыкта каралып жатат. Ал эми курулушту куруп алгандыгы тууралуу, котлован казып алгандыгы тууралуу биздин ошол жерди тейлеген жергиликтүү адистер тарабынан ошол котлован казып алгандыгы тууралуу курулуш ээлерине тийиштүү эскертмелер жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ошол боюнча бизден эч кандай курулушту көзөмөлдөгөн ишканага кирбегендигибизден ошондо эч кандай чара колдонууга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Учурда курулуштун мыйзамдуулугун архитектура кызматы карап жатат. Ал эми экологиялык техникалык инспекция үйдүн жанаша түшүндөгү коопсуздугун териштирүүдө. Ошондой эле бул ишти Ош шаардык сотуна өткөрүп берүүнү көздөдө. Ажибай Пайздин уулу, Т-Медиа.